Hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Hammamiz Xudo xolasa to qiyomatgacha birgamiz. Eng sonunda. Bunday yaxshi sekin emasmi desam to'g'ri bo'lib o'xshaydi. Mashina. Dostlar, biz hazır mына Өзбекстанга кирдик. Бул жерден буюрса такситтер толтура экен. Ошол такситтер менен сүйлөшүп, канча сум болот, Коконго барса канча сум болот, Ферганага барса канча сум болот, ошол нерсени сүйлөшүп көрөбүз. Таксист акалар өзү негизи биздегидей эле. Мындай чек арадагы жерлерге киргениңде баалары бир аз жогору болушат, жогору айтышат негизичи. Анан мен мурун келгенимде такси менен барганбыз, 10 000 сум төлөгөн элек. Анан ДАМАЗ менен барган элек, Unda gaz var. анда газ бар эле дешип атат. Азыр эмне менен, бензин менен жүрүп атасыз? 92 benzin bilan 10 000. Benzin ham ayting Qirg'izistondan quyib tushyapti ekan. Ayting. Qirg'izistondan quyib tushyapti. Bizda benzin ham yo'q. Defekt bo'lyapti. Ayting. Ayt. Газ, кыскасы Өзбекстанда газ жок болуп атыптыр. Таксисттердин айтуусу боюнча. Бирок мен 15-20 күн мурун эле Андижанга келгенимде газ менен эле жүрүшкөн эле 15-20 күндө демек өзгөрүп кеткен окшойт да акыбал. Достор, биз мына акыры таксиге отурдук. Такси болсом өз негизи жана айткандай 15 000 сум экен деп эдимби. Анан азыр бир жакшы байкени жолуктуруп калдык дагы. Бизди Кыргызстандан дагы эжекелер бараткан экен айылчылап. Биз бир комплект болдук да, бир машинеде 10 000 сомдон алып кетип атат. Так, урматтуу көрүүчүлөр, автобус жол киреси 10 000 сум экен, такси болсом 50 000 сом деп атат. Ферганадан Кокон шаарына карай сапар алдык. Жол киреси болсом бунусунда 50 000 сом болду. Бизден сомго айтканда ошондо бүгүнкү курс менен 390 сом болот. Салам алейкум. Абдырашит аканы кичине тааныштырып кетейин сиздерге. Абдырашит ака боюнча биз видео чыгарганбыз каналыбызда муравейлер боюнча. Ошол муравейлерди бизге Ошко алып барып сатып аткан мына Абдырашит акабыз. Элдин кызматында жүрөт экен, анан бизди Кокон шаарына келбейсиңерби? Бул жакты дагы бир айлантып силерге көргөзөйүн дегенден Абдырашит акага келдик. Буюрса бизге сонун кылып шаарды көргөзүп бересиз. Достор, бүгүн биз буюрса сиздерге Кокон хандыгынын ордосуна барабыз. Жана ошондой эле өтө чоң бир илгерки мечит бар экен, мына ошол жерге барабыз. Жана дагы шаардагы бир сонун жерлерди сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Атыңыз ким ака? Ibrohimjon. Ибрахимжан ака, Кыргызстанга баргансызбы? Borganman. Qachon borgansiz? Yangi mustaqillik bo'lgan vaqtda borganman. Unda yo'llar to'silgan, qiyinchilik edi. Mana hozir aytishlari bo'yicha yo'llar ochilgan, vizasiz, qardoshchilik. Biz hammamiz qozoq, qirg'iz, o'zbek, tojik, turkman, bu hammamiz turkiylarmiz. Hammamiz bitta otani balasimiz. Bir-birimizga et bilan tirnoqda ajratsa, qanday og'risa biz bir-birimizdan ajratsa shunday og'riydi. Hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Hammamiz Xudo xolasa to qiyomatgacha birgamiz. Eng sonun сүйлөдүңүз. Ömrüңүz uzun bolsun. Sog' bo'linglar. Kırgızstan'a barın emi? Yurib choy poy qilib beraman. Bo'ldi. Bo'ldi, hazırsiz. Bo'ldi, rahmat. O'shatamisizlar? Ha, shu yerda. Xo'p, katta rahmat. Соны ултабы? А? Илгери хандык биякта турган экен да, значит, да? Бияктан келип. Сакчылар болгон. Кана, бисмиллахиррахманиррахим деп кирели бияка. Кандай секел жакшыбы, ден саламыз. Хан ушул жакта болгон экен да? Bu sekreter xonasi, kotib. Бул жер
секретардын жардамчысы деп койсок болот экен. Тронный залы ушул жер болгон экен, урматтуу көрүүчүлөр. Мына картасы окшойт, а? Bu yerda mana shu saroyni maketi. 8 gektar bo'lgan maydon. 8 гектар. Биз азыр мынаяктан кирип келдикпи, э? Мындай кирип, нерде турат экенбиз, э? Qabulxonasi o'sha Tron, tronный zal desa bo'ladi. Бул жердин олтурганын чын айтканда бир өзүнчө сүрү бар экен, башкача. Мындай денем бир сыйра чымырап кетти. Гиттин азыр айтып берген сөздөрүнөн кийин бул жерди көрүп туруп бир өзүнчө башкача таасир болот экен, а? Бисмилла. Бул жагы Bu endi tarix bo'limi. тарых бөлүмү. Bu umuman xonlikdan ham oldingi mana shu Qo'qon atroflari vodiyni tarixi. Biz sekin-asta qadimgi dunyodan arxeologiyadan xonlik davrigacha kirib boramiz. 1-4 кылымдардагы бул эме экен да. Новус деп коет экен. Stansiyalari so'x batgan o'sha joylarda bitta tog'ning orasi hisoblanadi. Juda ko'p g'orlar mana shunaqa qadimgi osonroq tepalar bor. Наскальное изображение человека в ушеле Киик Сохского района дейт. Бул жакта бронзадан экен да? O'sha bronza ignalar. Бронзовые шила дейт. Бул фрагменты бронзовых ножей. Бычактын, ушу бронзовый бычактардын бир фрагменттери экен бул. Bu yerda Buyuk Ipak yo'lini kichik maketi. Yaxshi bilasizlar, Qirg'izistonda Terek dovoni bor. Qadimda ham o'sha Qo'qon Terek dovoni Qashqar yo'nalishida asosan karvonlar o'tilgan. Мына жолдорбу, э? Bu yo'llarni demak Так, Бишкек бул жерде экен. Сызыгылар. Алматы экен. Мыналар суулар окшойт, дарыялар окшойт, а? ha, Мынабы кайсы дарыя экен, а? Бул Нарын дарыясы экен. bu o'sha Norin, Qorako'l buyog'i, Talas daryolari bor. Bitta yo'l Qashqar, Olmaota, Toshkent yo'nalishida bo'lgan. Asosiy yo'l Terek dovoni Qo'qon yo'nalishida bo'lgan. Ular tuyani qo'ng'irog'i. Tuyaga oshib keladi yo'qolib. Tuyani bo'ynida bo'lgan deb yozib qo'yibdi. qo'ng'iroq. Qadimgi sovutlardan biri xonlikdan ham oldin yasalgan va askarlar foydalanishgan. Yaxshi bilasiz, Qo'qon xonligining askarlarini ko'p qismini qirg'izlar, qipchoqlar tashkil etgan. Shuning uchun ular ham foydalangan deyishimiz mumkin. Instrumentlari, asboblari qadimgi davrlarda foydalanilgan. Qo'buzlar, nog'oralar, g'injak, doirak, tambur kabi. Mana bu joyda sizlarga aytgan 3 ta darvozamiz. Bu kirish darvozasi bo'lgan. Mana 1873-yilda suratga olingan. Bu chinda po'shol vaqtda olingan suratmi? Bu o'sha Xudoyorxon davrida olingan. Bu birinchi darvoza, kirish darvozasi. Mana bu ikkinchi darvoza hovlimizning o'rtasida bo'lgan. Dvorец Xudoyorxona deydi. Parad Sarbazov. Uchinchi darvoza bu hozirgi sizlar kirgan ichki. Bu xonlik davri miltiqlari, pilta-miltiq deyishgan. O'sha vaqtda bo'lgan Avtomat, O'sha paytda mana shu xonlik ustalari yasashgan. Xonlik ustalari o'zlari yasashgan. Bu kichik zambarak. Xudoyorxonning rasmi ham bor. Bu bugungi kundagi avlodlari. Bugungi kunda o'sha hozir ham Toshkentda. Ular qadimgi mana Kalyan. tepada vazirning kiyimi, o'sha ministrlarning kiyimlari. Mana bu joyda arabalar Qo'qon xonligi davrida shunaqa arabalar yasalgan. Bu мына ушундай арабаны мен баягы кинобузда Курманжан Даткандын киносунда кайсы бир точно унутуп калдым. Ушул жакка келип анан башы кесилип, анан башыны ушул денесини алып барганда ушундай нерсе менен алып барган экен арабадачы. Киносунда Курманжан Даткандын киносунда. Ворота Каканской крепости дейт. Мына ушул дарвозасы болгон экен да. Чай ичкелик келдик. Буюрса оягы да ачтайды.
жеген эмесмин десем туура болот окшойт. Достор, 700 грамм ашты төртөөбүз жей албай калдык. Мына келген тамаксын көрдүңүздөр окшойт. Аш жагынан, даңынан сөз жок. Рашид акабызга Алла разы болсун. Акабыздын мейман кылып көрсөйүн алдындагы видеолорубузда күтүп калыңыздар. Сонун видеолорду чыгарабыз. Достор, биз азыр мына Кокон шаарындагы исторический бир мечит бар экен. Мына ошол жерди көргөзөбүз азыр буюрса. Так, бу жерде деген кирүү боюнча акыларын жазып коюптур. Мисалы, катталарга 5000 сом дейт. Окуучуларга 3000 сом экен. Бул жер азыр эми күн суук болгондугуна байланыштуу кишилер дагы азыраак экен. Анан бул жерлер дагы мисалы жаз болгондо вообще өлө сонун кооз болуп көрүнсө керек эле. Qo'qonimizga yoqdimi sizlarga? Жакты, сонун. Yaxshi dam olinglar. Rahmat. Qo'qon davlat qo'riqxonasida ixtiyorida xizmat qilib turgan Jome majmuasi muzeyiga xush kelibsizlar. Mana sizlar kirib turgan joyda ikkita muzey joylashgan. Muzey ochiq osmon ostida joylashgan muzey hamda ichkarida chiroyli zalimiz bor, amaliy san'at muzeyi. Hozirgi kunda faqat saqlanib qolgan qismi ayvon qismi. Masjidimizda ayvon qismi saqlanib qolgan, namoz o'qiydigan joy. Ayvonimizning uzunligi 100 metr, eni 25 metr. Shuni ichida 98 ta ustun joylashgan. 98 ta мындайдан жайгашыптыр. Түркүктөн жайгашыптыр, урматтуу көрүүчүлөр. Узундугу канча дедиңиз? 100 метр. 100 метр, эндүүлүгү 25 метр экен. 98 ta ustun minora bilan 99 ta Alloh sifatlari. 125 metrda ichida 4 ta mehrob joylashgan. Имамдардын эмесиге ылайыкталуу, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде 4 экен. Мына бул жерде байкап атсаңыздар керек, урматтуу көрүүчүлөр. Башкаларга караганда бул жер мындай жогорураак, чукурураак жайгашыптыр. Бул жакта эжекебиздин айтуусу боюнча ушул жер микрофондун ролун аткарган экен. Бул жерде мисалы, бул жерде имам туруп сүйлөгөн болсо, арчактан алыста турган кишиге дагы угулган экен. Кана Абдырашид ака неме кылып көрүңчү? Азан сынап көрөлүчү, азан айтыңызчы. Мен арт жагына келдим. Үнү кадимкидей угулат экен, чындап эле. Сөздің арасында айтып кетейін, мына Абдырашид акеге чоң рахмат, Алла разы болсын. Бизде ушинтип, бизде Кокон шаарыны чакырып, ушинтип байлантып, коңшу өлкөбүздүн достопримечательность жактарын көргөзүп жүрөт. Биз азыр мына ушул мунарага дагы чыгабыз. Бунун тепкичи бая айтып кеткендей 50 тепкич экен. Буюрса ошонун үстүнө чыгып туруп сиздерге сонун кылып көргөзүп берели. Бул эми урматтуу көрүүчүлөр, ошол илгери 1816 жылы курулуп бүткөн деди. Ошол убактарда курулган эме дем. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп чыгайлы. Так. Бул жер. Илгерки. Bizga tavsiya qilasiz. Бул жерге бирөөлөр аттарын жазып коюптур, дуалдарын. Рисорат дед. Хаммаджон. Буларда деген бир башкача нерсе бар экен. Бизде менимче чучук же казы карта дейт турабы, адашпасам. Анан булардан нарын деп коет экен. Же болбосо казыл да. Нечи пул эже бул? 80 миң бе? Килограммы бе? Бул жылкынын этинен, анан бунусу макарон да? Камыр, бунусу камыр экен. Бул болсом койдун этинен жасалыптыр. Мага берип атасың, 5000 сом, Ооз тийип көрсөк болобу экен ошол жерден. Кана? Мына. Буягында көргөзөлү да мына. Карагай.
Har qanday turi da var ekan, ha? Bular домашний ekan. Na. Oh. Qanday sonun, jolda misoli bizde dagı satılsa jumuştan kelatip qaytib kelatipçi, uyingga boratganda olib turib jep. Aşağı maşına. Bunun pulu qancha ekan? Bu pulu qancha? Neç pul bo'ladi? 220 ming so'm bo'ladi ekan do'stlar. 220 ming so'mingiz bo'lsam, 100 ming so'mingiz 800 so'm, 1600 so'm, 1600 ya da 1700 so'mning tegeregi bo'ladi ekan. Ha, shunday ekan. Shunday hurmatli ko'ruvchilar, biz ушун менен bu videomizni аяктайт экенбиz Qo'qon shahrinдағы. Анан биздин каналыбызга сөз түрдө катталып, кийинки видеолорду күтүңүздөр. Кийинки видеобузда дагы бир канча бизнес тармагында өндүрүштөрүнү, завод фабрикаларынан барып, сиздерге сонун видеолорду тартуулап чыгармакчыбыз. Анықтан биздин каналыбыздан алыстабай, обязательно сөз түрдө катталыңыздар, лайкты басыңыздар, комментарийди жазыңыздар.